Демек ар бир публикациябыздын жанында турган могул эмебиз, значокторубуз. Бул что нового дегенди билдирет. Лайк басып атабыз, нол жерине барып түшүп калат. Комментарийинде кандайдыр бир немелерди комментарий жазганыбызда мындай смайликти эле жазып койсоңуз, бул популярностька, топко чыгууга эч кандай таасир этпейт. 5 сөздөн кем эмес комментарий жазыш керек. Бул жерде делечи темасына жараша эртең ушул баракчасында алтын браслет 24 түз эфирде ойнотулат дейт. Шарты оңой дейт. Кандай сонун мүмкүнчүлүк рахмат деп койсуң. Мына ушундай жазып коесуң дагы. Бул уже комментарий катары считаться этилет. Андан кийинки значогубуз биздики мына самолетик турат. Самолетик демек бул дайректке жазып калуу экен да, личкасына жазып калуу. Баягы эле жерге монтип туруп немесине жаза баштайбыз. Самара Кеңешованын немеси чыгып калды, көрдүңүздөрбү? Дайректке жазганыбызда ар бир адамдын монтип туруп басабыз дагы, отправить дейбиз, готово. Болду. Отправить этип бердик. Андан кийинки значок бул сохранение. Сохранить этип койсоңуз, кандайдыр бир публикацияларды бул каерден чыгып калат да? Нол профилибизге келип туруп немени бассак, сохраненное деген турат. Көрдүңүздөрбү? Сохраненное дегенди бассак, баягы биз сохранить этип аткан публикациялар чыгып калды. Мынакей. Керек тип калат экен, мага керек экен деген немелериңизди, публикацияларыңызды ушинтип сохранить этип койсоңуз, кийин деле көрө бересиз, жоготуп бербей.